Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен сабагыбызда Ош облусуна арналган 3-чү жыйынтыктоочу сабакты өтмөкчүбүз. Анда алгач сабактын максаттары менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбызда биз силер менен Ош облусунун чарбасына жалпы мүнөздөмө берип, өнөр жай жана айыл чарба тармактары менен таанышмакчыбыз жана жыйынтыгын акырында сөз түрдө транспортуна кыскача мүнөздөмө беребиз. Анда алгач адистешүүдөн баштайлы. Ош облусунун чарбасынын адистешүүсү Жалал Абад облусуна окшош, тагыраак айтканда агрардык индустриалдык. Же болбосо айыл чарбасы басымдуулук кылат деп айтсак болот. Албетте буга негизги себептер болуп бул ыңгайлуу жаратылыш шарттары, транспорттун өнүгүү деңгээли, ошондой эле сөзсүз түрдө бул жакта чоң маанини түзгөн бул албетте бул тарыхый себептер болуп эсептелет жана албетте калктын саны. Анда ошого карабастан алгач өнөр жайына дагы көз чаптыра кетели. Демек 2019 жылдын жыйынтыгы менен Ош облусунун аймагында ишканалардын саны 450ден ашык болгон. Алар бир жылдын ичинде жалпы 37 миллион сом көлөмүндөгү өнөр жай продукциясын өндүрүшкөн. Ал эми ишканаларда эмгектенгендердин саны 4000 кишиден ашык болгон. Өнөр жай тармактарына көз чаптыралы. Өзүңөр көрүп тургандай, буга чейинки биз силер менен карап чыккан Жалал Абад облусуна салыштырмалуу бул жакта өнөр жайда бир аз башкача структурасы. Биринчи негизги орунду өзүңөр байкагандай тамак аш өнөр жай элет, ошондой эле жеңил өнөр жай жана электроэнергетика. Анда сабагыбызды ушул өнөр жай тармактарына тиешелүү болгон ишканалардын бирине көз чаптыралы, видео көңүлүбүздү буралы. Өлкөдөгү ири цемент заводунун курулушу 2017 жылы башталган. 3500 тонна арматура, 100 даанадан ашык жалпы тереңдиги 1500 метрлик казык пайдубал орнотулду. 19 объект ишке кирди, курулушка 1000 адам тартылган. Алардын 50% жергиликтүү тургундар. Цемент чыгарууда жаңы технологиялар колдонулат. Көп күткөн ачылыш аземине мезгил жетти. Өлкө башчынын катышуусунда цемент заводу расмий ишке кирди. Аймактарды өнүктүрүү жылында ишке берилген заводдун келечеги чоң. Жаңы жумуш орундары түзүлүп, өлкө казынасы кошумча каражат менен толукталат дейт президент. Араван цемент заводу 10 жылдык тарыхты камтыйт. 2008 жылы биринчи линиясы ишке кирген. Андан соң экинчи, үчүнчү линиясы иштеп, заводдун цемент иштеп чыгаруу кубаттуулугу жылына 250 000 тоннаны түзгөн. Эми суткасына 2500 тонна клинкер чыгарууга мүмкүнчүлүгү жетет. Biz ушул цементибизди Өзбекстанга, Тажикстанга жакын биз менен гранич эткен мамлекеттерге поставка жасап атабыз. Сапаттары абдан жакшы, эч кандай рекламация, претензиялар биздин цементибизге жок, объемдор өсүп жатат. Экспортный поставкалар да көп, анан өзүбүздүн мамлекетибиздин ичинде дагы цемент жакшы сатылып жатат. Азыр цемент Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарына жөнөтүлүүдө. Кардарлар 500-600 маркасындагы цементке буйрутма берсе болот. Жаңы завод толугу менен заманбап жабдуулар менен жабдылган. Цемент жаңы ыкма менен чыгарылмакчы. Цементтин өзөгүн түзгөн клинкер алууга узундугу 60 метрлик айланып турган меш орнотулган. Муну менен отун чыгымы 45%га азайтылды дешет адистер. Эски завод 250 000 тонна цемент чыгарса, ошол чыгарыш үчүн 60 000 тонна көмүр керек эле да. Азыркы жаңы линия 1 миллион тонна цемент чыгарыш үчүн болгону 73 000 тонна көмүр керек. Мештен чыккан түтүн да чыпкадан өтүп экологияга зыян келтирбейт. Ал эми бул бөлмө ишкананын жүрөгү десек болот. Заводдогу бардык технологиялык процесстер автоматташтырылган борбордук ушул түйүндөн башкарылат. Чыгарылган цементтин сапаты, бышыктыгы атайын стандартка ылайык көзөмөлдөнөт. Өзүнүн элементтери бар, химический элементтер. Окис, кальций, бош деген. Эгер ал көбөйүп кетсе, цементтин качествосы болбой калат, жарылып кетиши мүмкүн. Магний окис деген бар. Ал 5тен ашып кетсе, тоже некачестволуу. ГОСТто жазылган стандарт менен, ГОСТто жазылган эмелер менен иштейбиз.
Заводдун аянты 39,5 гектар. Курулушка $86 миллион кеткен. Жылына 1 миллион тонна цемент чыгарылат. Бюджетке 400 миллион сом түшөрү күтүлүүдө. Аймактын ички дүң продукциясы 3,5 эсеге өсөт. Сабагыбызды уланталы, демек айыл чарбасы. Бүгүнкү күндө облус аймагынын 58% айыл чарбасына жарактуу жерлер. Ал жарактуу жерлердин структурасына көз чаптыра турган болсок, бүгүнкү күндө 50% жайыттар ыйлайт экен дагы, 30% айдоо жерлер, 6% чабындылар жана 14% башка багыттагы айыл чарба жерлери. Ал эми айыл чарбасынын ичиндеги структурасына көз чаптыра турган болсок, дыйканчылык бүгүнкү күндө айыл чарбасынын басымдуу бөлүгүн ээлейт. Бүгүнкү күндө 53% айыл чарба продукциясынын, ошондой эле структурасынын 53%-ын дыйканчылык ээлейт. Дыйканчылыкта негизги тармактар бул пахтачылык, дан өсүмдүктөрү жана жер жемиштери. Ал эми мал чарбасында кой, үй канаттуулары, уй жана топоз чарбасы негизинен басымдуулук кылат. Дыйканчылыкта бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп тургандай дан чарбасы, буудай, дан жүгөрүсү, картошка, пахта, өмө жемиш өсүмдүктөрү, жашылча, бакча өсүмдүктөрү, май алымчу өсүмдүктөр жана тамеки менен негизинен көрсөтөт өзүн. Бирок ушулардын ичинен эң негизги алдыңкы 3 продукция же болбосо алдыңкы 3 көрсөткүч кайсылар дей турган болсок, анда аларга да көз чаптыралары. Анда өзүңөр көрүп тургандай алар бул пахта. Демек бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында өстүрүлгөн пахтанын 42%, тамекинин 78%, ал эми дан өсүмдүктөрүнүн 17%-ын Ош облусу берет. Ал эми мал чарбасында бүгүнкү күндө мал чарбасындагы Кыргыз Республикасында өзүнүн үлүшү бар. Өзүңөр көрүп тургандай Кыргыз Республикасындагы бүгүнкү күндө уйлардын 18,3%, кой жана эчкилердин 19,5%, үй канаттуулардын 17,3%, ал эми жылкылардын 14% Ош облусунда багылат. Ал эми мал чарбасы продукциясынын кээ бир көрсөткүчтөрү боюнча, демек Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн эттин 38%, сүттүн 19%, ал эми жумуртканын 20% Ош облусунан алынат. Транспорты. Бүгүнкү күндө Ош облусунун транспорты аба, автомобиль, темир жол жана түтүк транспорты менен түрлөрү менен мүнөздөлөт. Өзүңөр жакшы билгендей, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы 3 шаардын бири, тагыраак айтканда Бишкек, Ош жана Нарын шаарларында троллейбус транспорту бар. Ошондой эле темир жол дей турган болсок, бүгүнкү күндө Ош жана Кара Суу шаарларында узундугу 30 км болгон. Ташкент, кошуна Өзбекстан, Ташкент темир жолу менен аркылуу байланышкан темир жол бар. Ошондой эле автоунаа жолдорунун жалпы узундугу бүгүнкү күндө 2345 километрди түзүп, алардын 32%-ын ашык асфальтталган. Ошол эле мезгилде ушул стратегиялык автоунаа жолдоруна көңүл бурабыз. Стратегиялык дегенибиз бул Кыргыз Республикасынын кошуна өлкөлөр менен байланыштырган. Алардын биринчиси бул Ош Сары Таш Харок автожолу. Өзүңөр көрүп тургандай, Ош шаарынан Кыргызстанды кошуна Тажикстан менен байланыштырган стратегиялык жол. Ал эми Ош облусун же болбосо Кыргызстанды Кытай эл республикасы менен байланыштырган жол бул Ош Сары Таш Эркеч Там жолу. Бул автожол дагы бүгүнкү күндө түштүк Кыргызстан үчүн өтө маанилүү автожол болуп эсептелет. Ошентип сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үй тапшырма катары, демек биринчи тапшырмабыз бул бүгүнкү сабакта өтүлгөн теманы дептерге конспектилөө. Ошондой эле облустун өнөр жай ишканаларынын таблицасын дептерге чегип толтуруу. Китепти колдонобуз, ошондой эле интернет булактарын колдонсок болот. Жана ошондой эле үчүнчү тапшырмабыз облустагы темир жолдорду, стратегиялык автоунаа жолдорун картага түшүрүп, ошондой эле Бишкек Ош автоунаа жолундагы картага түшүрүп, жана ошондой эле Ош облусунун аймагындагы
ушул автожолдун боюнда жайгашкан калктуу пункттарды же болбосо шаар айылдарды дептерге ирети менен жазабыз. Ошентип сабагыбызды бүгүнкү жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз.